жанагы айгүл манас жардыгын ырамандыр чугу азыр салат дегени кирнейгеме жаңырды азыркысын карасаң таңкурдонга барып алынды аны менен караса кирнейүнү момундай ачауып жүрген кулунду азыркысын караса калайыктын барысы эмнеге бар айтат деп эмге ордунан туруптую. Керней жезден жасалган мүштөктүү үйлөмө аспап. Кызыл же сары жезден жасалат. Узундугу 1,5-дан 2 метрге чейин барат. Адегенде аспаптын негизги бөлүктөрүн бычып алуу керек. Керней аспабы негизги 5 бөлүктөн турат. Kesilgen bölüktörдүн кырлары болушунча түз болууга тийиш. Кернейдин түтүктөрү тийиштүү өлчөмдөгү жумуру калыптарга оролуп жасалат. Каңдоо учурунда ажырап кетпеш үчүн түтүк зым менен байланат. Цилиндр түтүктүн ичине жайгаша турган конус түрүндөгү түтүк мүштөктүн өзүнүн калыбы бар. Кернедин айчыгы 2 бөлүктөн турат. Кууш бөлүгү, жана жазы бөлүгү. Керней бышык болуш үчүн анын негизги бөлүктөрүн жез менен каңдоо зарыл. Кернейдин мүштөгү да атайын калыптын жардамы менен жасалат.
Аспаптын дагы бир бөлүгү айчыктын кууш жана жазы бөлүгүнүн бириккен жерин жаап тура турган кырбусу. Демейде усталар ага оюу салып кооздошот. Кернейдин айчыгы бекем болуш үчүн анын этегин кайруу керек. Түтүктөрдүн ашташкан жерлери бекем болуш үчүн учуна шакектерди орнотуу зарыл. Кернейдин бардык бөлүктөрү даяр болгондон кийин аларды каңдап бириктирүү шарт. Мүштөк түтүккө керек болгондо ажыратып оңдоого ыңгайлуу болуш үчүн коргошу менен камдалат. Керней жасалып бүткөн соң резина жана кийиз чарыктарга тартып жылтыратылат. Керней Манас эпосунда жоокерлерди чогултуу, жеңиш салтанатын даңазалоо жана аш тойлорду жар салуу үчүн колдонулган аспап катары эскертилет. Белек Солтоноевдун берген маалыматына караганда, улуу манасчы Сагынбайдын атасы Орозбак Ормон хандын кернейчиси болгон.